Саламатсыздарбы? Мен Жалал Абад бажысынын кызматкеримин. күн сайын миңдеген адамдар жана жүздөгөн товарлар бизден өткөрүү пунктубуз аркылуу өтөт. Алардын ар бири мыйзам чегинде ачык айкын жана калыс тейлениши үчүн биз чоң жоопкерчилик менен кызмат өтөбүз. Бажы кызматында иштөө бул жөн гана кесип эмес. Бул мамлекетке, мыйзамга жана элибизге кызмат кылуу дегенди билдирет. Биздин ар бир чечимибиз мыйзамга негизделип, ар бир жарандын укугу менен кызыкчылыгын коргоого багытталган. Кызматтык милдетти аткарууда биз мыйзамдуулукту, ак ниеттүүлүктү жана калыстыкты биринчи орунга коебуз. Анткени коомдун мамлекеттик кызматка болгон ишеними дал ушундай принциптер аркылуу бекемделет. Биз үчүн эң башкысы мыйзам. Эч кандай акча, белек же жеке кызыкчылыктар мыйзамдан жогору тура албайт. Чынчыл кызматкер мыйзамсыз сунуштарды кабыл албайт жана ар бир чечимди мыйзамдын негизинде гана кабыл алат. Биздин кызматтын кадыр баркы ар бир кызматкердин ак ниет эмгегинен көз каранды. Бир гана мыйзамды так сактоо аркылуу жарандардын ишенимин арттырып, өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошо алабыз. Бүгүнкү күндө бажы кызматында санариптик технологиялар, электрондук кызмат көрсөтүүлөр жана ачык айкын иш механизмдери коррупциялык тобокелдиктерди азайтууга жардам берүүдө. Бирок эң күчтүү курал бул ар бир кызматкердин абийири, жоопкерчилиги жана мыйзамга болгон урматы. Урматтуу жарандар, коррупция эки тараптан тең башталат. Ошондуктан мыйзамсыз сунуш бербеңиздер жана мыйзамсыз жеңилдик издебеңиздер. Эгер мыйзам бузууга күбө болсоңуздар, унчукпай калбастан тиешелүү органдарга кайрылыңыздар. Мамлекеттик бажы кызматынын ички бийликтөө башкармалыгына билдирсеңиздер болот. Таза коомду мамлекеттик органдар гана эмес, ар бир жарандын жоопкерчилиги менен бирге курабыз. Биз мыйзамды сактаганда гана өлкөбүз күчтүү, экономикабыз туруктуу жана келечегибиз ишенимдүү болот. Мен өз кесибим менен сыймыктанам. Мыйзамды жана ак ниет кызматты тандайм. Мен коррупцияга каршымын.